Качан адамдар сиз менен биз ыйманыбыз кубаттуу болсо, билесиздер, шайтан алейхи ана негизи өзү ыйманы кубаттуулардан коркот. Түшүнөтсүзбү? Ал айтып аткан, Аллах айтып атканда бар азгыра бер дейт. Бирок ыйманы кубаттуу болгондорго, ыймандууларга кол сала албайсың дейт. Шайтан ыймандуулардан коркот. Эмне себептен азыркы ушул мезгилде бизде аябай катуу көп ооругандар, проблема болгондор, стресс, депрессия көп билесиздерби? Анткени себеп субханалла бул ыйман алсыраган себебинен. Шайтан ар кандай нерседен жүрөккө коркунуч салып, сиз менен биздин жашообузду уламдан күн өткөн сайын таргандан тарып бартат. Түшүнөсүзбү? Нерсенин кулу эмес, али Роббил аламин, ааламдан Роббисинин кулу болууга аракет кылыш зарыл. Макулбу? Ошол биздин негизги максат. Бул дүйнөгө келиштин негизги максатын Аллах айтып койгон. Бирок жалпылай түрдө мына жиндердин да, адамдардын бул дүйнөдө жашап аткан негизги максаты Аллахка кулчулук кылуу, ибадат кылуу. Эгер качан сиз менен биз кулчулук кылбай калсак, аны ошондо бала башталат. Кулчулуктун дагы бир чоң бир сапаттарынын бирөөсү ушул экен, муну эске алып алышыбыз керек. Бул күнөөдөн тыйылуу. Күнөөдөн тыйылуу. Эгерде биз күнөөдөн ачыгына, жашыруна, мындай айтканда, ашкере дагы, көрүнө дагы, жашыруун дагы күнөөлөрдөн өзүбүздү сактасак, мына ошондо ийгиликке жетебиз. Түшүнөсүзбү? Көрүнөдө күнөөлөрдөн, жашырылган күнөөлөрдөн дагы. Сен жалгыз калып калганда кыла турган күнөөдөн дагы, көпчүлүктүн арасында кылган күнөөлөр дагы. Ошол үчүн алымдар айтат, жашыруун дейт. Өзүң кыяматта жооп бере алган деңгээлде күнөө кыл дейт. Бирок эч нерсеге жооп бере албайсыңар дейт. Ошондой эле эгерде коомдун, элдин арасында күнөөдесиңер, ошол күнөөнү жалгыз калганда да кылбагыла дейт. Биздин көрдүңүз кандай чоң, мындай бизде Аллах Тааланын элчисинин бизге берип койгон мотивациялары ушундай да. Биз күнөөдөн тыйылсак эле болду. Мага айтып беришет да, кайсы нерсе зыян, кайсы нерсе, кайсынын жейли жебейли. Керек болсо барып уранды ичип ала турган болсоңчу, ал анчалык зыян бербейт, билесиңерби? Уран бар го, бомба чыгарган. О, сианидти субханалла дүйстүгө куюп алсаң, мен баягы примерно айтып атам, куюп албагыла. Деген бул анчалык адамга зыян бербейт. Жаман экология, жаман тамак аштар, жаман жо, булардын баары адамга зыян бере албайт. Качанга чейин, качан субханалла бир нерсени, күнөөнү кылганга чейин. Күнөө гана адамга зыян берет. Бул дүйнөсүн дагы блоктойт, ар жагын жабат. Ал капкара нерсе да Аллага жакпайт. Ал эми пайда боло турган нерсе бир гана нерсе, бул сооп, пайда берет. Түшүндүңбү? Зыян берген күнөө экен, пайда бере турган эмне экен? Сооп. Садака сооп, намаз окуш сооп, Куран окуш сооп. Туурабы? Адам бирөөнө керек болсо, бул көз сокурду, азисти жолдон ары өткөзүп коюш да сооп да. Бир адамды тойгузуп коюш, такыр бүт бар болгондо деле, о стерип аялыңды деле оозуна нан салып коюш, анда сооп да. Mesela ушунда жек көрөсүң ошол аялды, жаман көрөсүң. Эмне кылдың бирок, келчи, оозуна салып койдум да сүйлөп атканда. Бул да сооп. Мунун да пайдасы бар. Түшүнүп атабы? Демек, мына азыр биз ушул жерге келгенде күнөөдөн тыйылууну үйрөнөбүз. Кайсы нерсе күнөө экенин ачыктайбыз. Канчалык деңгээлде экенин 3 негизде кылабыз. Эмне экен? Биздин акыйдабый көз карашта, фыкый көз карашта, анан усул мындай сулук деп коебуз. Тасаввуфта. Мындай айтканда, маанави, сиздин бизге зыян бере турган нерсеси 3 негизде карап, машалла күнөө нерсе айтабыз. Макулбу? Кайсы сооп, кайсы күнөө экен? Даярбызбы? Күнөөдөн тыйылабызбы иншалла? Бүгүн эртең менен тооба кылдык, билесиңерби? Тооба болду, машалла. Бизде Аллахтын чоң мүмкүнчүлүгү ушул да. Биз мусулмандарга берген мүмкүнчүлүк ушул. Тооба кылдың, бүттү. Бүгүн эгерде ушул жол болду, мен эми бүгүндөн баштап эч бир күнөө кылбайм деп туруп, жапсаң болду. Бияк бирине килейленип калат, периштелер унутуп калат, билесиңер ушуну. Аллах унуттуруп салат. Демек, жаңы жашайбыз, машалла. Демек, бүгүн болсо биз Тамбиғ филинден зына туурасында айтат экенбиз, Зына. Никесиз байланыш. Аллах азза ва жалла Исра сүрөсүнүн 32-аятында Ан'амда бул чоң күнөө экендигине, ошондой эле бузукулуктан тыйылышыбыз керек экенин жөнүндө айтат экен. Эми карагыла, Алла айтат, бузукулук зынага дейт. Жакындабагыла. Ла тақраба зина. Бүттү. Алла айтып аткан, зынага жолобогула. Эмне үчүн десе, себеби ал бузукулчулук дейт. Ал бузукулук. Эмне бузукулук экен?
биринчиден субханалла аны жасоо өзү бузукулук. Ал эми андан сактануу бул ар бирибизге парз. Зынанын. Эмне үчүн ал күнөө жамандыкты тартып келет, Алланын азабына калтырат. Бул эң жаман жол. Чудо мынакей карагыла. Кандай болот экен? Бузукулук. Күнөө экен биринчи, жамандык тап келет, Алланын азабына калтырат экен. Бизде азыркы убакытта зына кылыш оңой. Субханалла, зына ушундай көбөйгөн биздин заманда. Мындай кээ бирде ойлонуп акылың жетпей кетет. Шутабызбы? Үммөткө эки чоң бир сыноо бар экен. Ошонун бирөөсү бул байлык, экинчиси болсо бул зына, никесиз кошулуу. Бул чоң сыноо экен. Качан ушул эки нерсе ачык болуп калганда, ачыктан ачык болуп баштаганда, бул акыр кыяматтын, акыр замандын аламаттары болот. Каратабызбы? Демек, качан зына көбөйсө, ачык болуп баштаса, Аллах Тааланын азабы бу жалпылай элге тиет экен. Кээ бирде мисалы катаклизмалар көбөйүп кетти дүйнө өзүндө, мындай бир шамалдар болуп атат, бир белгисиз жаандар болуп атат, акылга сыя албайсың, субханалла. Эмне себептен болуп атат? Бул мындай природный катаклизма болуп атат, табигый ырыскар болуп атат деп мындай аябай деп атабыз да. Анан айтып атышат, эми кандай кылалы десе, асманга келатканда бир ок бар экен атса, ошол баягы келаткан жаанды эмне кылып экен? Рассеивать этип жүргөн, чачып салат экен. Ушундай кылалыбы деп калышты. Дагы бир айтат, жок, андай кыла албайбыз. Анда бир башкача бир жолун табалы деп мындай дүйнө өзүндө аба ырайы өзгөрүп атат деп атат, туурабы? Анан бирок адамдар ошол болуп аткан нерсени карап атат дагы, анан өзү кылып аткан нерсени карабай атат да. Сиз менен биз өзүбүздү карашыбыз керек. Мисалга алса, үйүңдүн ичинде эмнегедир бир береке болбой атат. Дыйканчылык кылсаң, дыйканың болбой атат. Соода кылсаң, соодаң болбой атат. Кара, малгерлик кылсаң, малчылыгың жакшы өтпөй атат. Бирөө менен иште шерик болсаң, шериктигиң болбой атат. Эми эмнеден болуп атат деген вопроско жооп берүү керек да, туурабы? Демек, машалла, сенин жашооңдо бир күнөө бар деген сөз. Ошол күнөө бул зына болушу мүмкүн, никесиз кошулуу. Аны айтышың мүмкүн да, молдоке, мен эч бир аял менен кошулбайм. Мен башка левый жакка барбайм, ала жипти аттабайм. Дешиң мүмкүн дагы, эми анда бизде вопрос болот да, так, эмне болот анда десе, айтып атабыз, сен көзүң менен бирөөнүн аялына кызыгып карадыңбы? Бирөөнүн аялын кармадыңбы? Бирөө аялы менен жалжаңдап сүйлөшүп, аяшка деп бетин өбүп аттыңбы? Дегенде айтат, ооба дейт да, туурабы? Эми бул эмне экен? Бул колдун зынасы. Бул субханалла ооздун зынасы. Бул субханалла эмне болду? Ойдун зынасы. Бул көздүн зынасы болду да. Эмне үчүн Алла Таала тақраббаз-зина, ла тақраббаз-зина, зынага жолобогула дегени ошого алып бара турганда жолду кылбоо керек экен. Айтышат мага, устаз, тиги бай дейт. Ал бай болупту, мисалы, зына деле кылып атат, ойноштук деле кылып атат, көз көрүнү аялдын үстүнө киргизип алып жанакындай кылып атат. Бирок ал жашоосу оңой эле атпайбы? Субханалла, жашоо жыргат. Ооба. Биз айтып атат экенбиз, бул күнөө жана Алланын азабына да апарат деген нерсеси бар. Туура, ал нерсе менен алам билинбей, баягы даңдаңдап, акылы толгон неме мындай күчүнө таянып, акчасына таянып, каалагандай өзүнүн кумарын кандырып жүрүшү мүмкүн. Бирок күнөөсү калып атпайбы? Бирок мунун күнөөсү тозокток азаптын үстүнө азап апаратын унутпаш керек. Бул калды. Эми азабы да калды. Күнөө кеткен жок ал. Уламалар ортосунда туура, азыркы заманда уламалар талашып атышат. Күнөө баласына тийеби же тийбейби? Карызбы, карыз эмеспи деп турабы? Бирок биз айтабыз, субханалла, анын күнөөсү калат. Күнөөсү калгандан кийин анын бир нерсеси акыр түйүп алып, сенин балаңа болсун, кызыңа болсун, өзүңө жашооң бир жерине бар, тиет акыры. Аалымдар айтат, зына кылган, ойноштук менен алектенген адамдарга 7 жаман бала келет дейт. Ошонун бирөөсү анын жашоосунда жүрөгүндө тынчтык жок калат дейт. Тынчтык жок калат. Жүрөк ооруп будун өтүшү мүмкүн экен. Науз биле, Кудай сактасын. Туугандар, машалла, ошонусу менен Аллах айтып аткан, жолобогула, жакындабагыла, анткени ал күнөө жакшылыкты кетирет, жок кылат, ошондой эле кыяматта Алланын азабына апарат дейт экен, субханалла. Дагы айтат экен, Жафар ибн Абу Талиб деген
рахимулла радиаллаху анху сахаба айтат экен, мен дейт, өзүмдүн сый урматымдын жок болуп кетишин каалабайм. Же ошондой эле өзүм эч кимдин аяк астында тепселишти каалабайм дейт. Анан сурашкан экен, алдында бул эмне себептен айтты десе, анткени наадандык заманда дагы бул адам зына кылбаптыр. Анткени уят, шерменделик деп билген экен. Баландайдын баласы баландай экен, баландайдын кызы баландай экен деген сөздү мен уккум келбейт деген экен. Кээ бир убакыттарда мына илгертеден бизде сөз бар болчу да. Ой, тигиндейдин баласы тигинтип кетиптир. Тигиндейдин кызы тигинтип калыптыр. Ой, тигиндей муңда болуп калыптыр деген сөз айтылчу да. Ошондон корккондон көп адамдар жанагындай азап болчу да. Мына бир чоң нерсе эле. Зынадан сактангыла. Анда 6 жаманчылык бар. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү каякта экен? Ахиретте. Демек, ошо үчөөсү бул дүйнөдөгү 3 жаманчылыктар зынадан себене келе турган. Биринчиси, ырыскысы азаят. Ырыскысы азаят деген нерсе өтө чоң нерсе. Биз ырыскы десе фулус, акчаны ойлоп калганбыз. Бир нерсе десе, саудамда жүрүп атпайбы? Курсагым ток, кийимим бүтүн, нормальный, акчам табылып атат. Зына деле кылып деле жүрбөйм. Бирок ырыскыны ушулга киргизип алган. Билесиз, ырыскы деген эмне? Ырыскы деген мына аба. Бу да сенин ырыскың. Күндөн чыгыш ырыскың. Чутабызбы? Жеп аткан тамагың, кийимиң, келбетиң, картошка мурдуң да субханалла керек болсо сенин ырыскың. Бул ырыск болуп эсептелет. Ошонун ичинде эң маанилүү бизге берилген нерсе бул өмүр. Алымдар айтат, көпчүлүк зына менен алектенгендер эрте өлөт дейт. Эмне үчүн дегенде, анын жашоосу кыскарат экен. Акчаң кыскарбашы мүмкүн, миллиардтап калып кала бериши мүмкүн, бирок сенин өмүрүң кыскарат. Унутпашка, өмүр да бул ырыскы. Ар кимге ар кандай нерсе берген. Бирок күнөөңдүн себеби менен эмне болушу мүмкүн экен? Аллах Таала ошол баланы берип, бир оору менен же бир нерсе менен келиши мүмкүн экен. Андан кийинкиси, ошол эле ырыскысынан береке кетет дейт. Көп болуп, бирок эмнекен эч нерсеге жетпей калышы мүмкүн. Анан кийин жакшылыктардан куруп калат экен. Дагысы адамдардын оюнда жаман кишиге айланат экен. Эмнекен жакшылыктан куруп калат дегени, үйдөгү балким мисалса үй бүлөлүк тынчтык жоголушу мүмкүн экен. Аял ортосунда дайыма уруш, жаңжал, шүмүшүк, катындардын арасында жүрөсүң, аялда да ушундай нерсе болот. Бирок айтайын деген нерсем, бекеринен айтпаса керек алымдар, аял эркектин зына кылышы, ойноштук кылыш бул жаман дейт. Бирок аялдын ойноштук кылышы андан дагы жаман экенин унутпашыбыз керек. Андан да жаман. Ошол себебинен качан аял киши бузукучулукка кирип кетсе, анда анын жашоосунда жакшылык эле эмес, авалки жүзү каралык пайда болот. Шариятыбызда бул жөнүндө аябай катуу айтылган. Мен ал нерсе айткан жокмун. Фыккы жагын айта турган болсом, зына кылган адам мынча ташбаран калыш керек, мынча бала кылыш керек деп айтышым керек азыр. Бирок мен азыр маанавиятына өттүм, күнөө жагын айтып атам сиздерге. Чүнкү жакшылыктан куруп калат экен. Адамдардын арасында тиги бузуку деген атка калып калышы мүмкүн, коркунучу бар экен. Бирөөлөр мактанат, кээ бир эркектер акылы жоктор. Акылы жоктор айтат. Кантип мактанышат экен? Алар айтышат экен, канча балам каякта калганын билбейм дейт экен. Бул ал мен миллион жол зына кылдым деген сөздө турабы? Буну менен мактаныш нерсе, бул зына менен мактанып болбойт да. Зына, ойноштук менен мактанган болбойт. Мен баланча кыздын кыздыгын, намысын кетирдим, алдым деген мактануу да бул арам. Эгерде ким ушу менен алектенип алган болсо, ага Алланын наалаты болсун. Чын айтам. Алланын наалаты болсун ошол зынакорлук менен, жанагындай бирөөнүн кызын намысын жок кылып туруп, анан кийин экинчи кызга жүрүп жүргөндөр. Мен уктум баягы эле субханалла. Чоң эле ушу сиз менен биз мындай бир кээ бирлерге кумир тутуп жүргөн адамдар бар. Бул Инстаграмда субханалла орду бар адамдар. Бүт жанагындай. Бирок алардын оюнда 18 жаштагы кызды алып намысын кетирип туруп, анан кичине жакпай калса кубалай башкасын алып алсаң болот дейт экен да. Мен оозу менен уктум ошол адамдын ушундай кылып эмелерин, мындай бир кесепет жаманчылыктарынчы. Ошол себептен эркектер өзүңөрдүн кыздарыңарды жанагындай бир жалаң эркектер отура турган жайга
Эркектер жүрө турган жайда жумуштарга бербегиле. Жана ошолорду ошондой жерге апарып койбогула. Силер өзүңөрдүн аялыңарды эле кызгана бербей, кыздарыңарды да кызгангыла. Карындаштарыңарды кызгангыла. Эжелериңерди кызгангыла. Анткенсе ким өзүнүн кыз бир тууганына, өз аялына кызганбаса, даюс. А даюстар лайдхулу жанна бейишке кирбейт. Унутпагыла, субханалла. Бар окатыңды кылып, өзүңдүн кийимиңе таап ал деп жиберип атканда, сенин жашооңо береке кетти. Сенин жашооңдо береке кетти. Анткени сен эмне кылдың? Өзүңдүн жаныңан ошо карындашыңа, кызыңа акча бөлүп, ошону багып атканыңда Аллахтын рахматы, берекеси жаткан болчу. Качан сени көчөгө чыгарып жумушка салып салганда, эмнеге сенин жашооңдон береке кетти, бүттү. Кудайым сактасын, наузбилла. Сактагыла. Коргогула. Ойлонгула. Каяка апаратканыңарды ойлогула. Кимге берип атканыңарды карагыла. Сөзсүз каралыш керек бул. Түшүнүп атабызбы? Жакшылыктан куруп алып, эртеңгине баландайдын кызы баландай болуп кетти деп сөзгө чыгарганда, сен ал кызды күнөөлөбөй эле кой. Сен ошону жумушка жиберип атканда ойлонушуң керек болчу. Сыгандар бар го. Алардын бир салты бар эмиш. Мен өзүм көргөн жокмун, билбейм. Бир алардын салтында мындай экен, баланы дүкөнгө жиберердин алдында сабап коюшат экен. Эмне сабап атасыз? Бөтөлкөнү сындырып келгенден сабап эмне кереги бар дейт экен да. Айтайын деген нерсем сыган болсо дагы, дини улуту башка боло турган болсо дагы айтайын деген нерсем ушул. Сен дагы алдын ал да, зынаанын, бузукучулуктун нерсенин алдын алып, өзүңдүн субханалла бир тууганыңды, кызыңды, карындашыңды сактап кал деген ойду айтып атам силерге. Жакшылыктан субханалла кур калып калбайлы. Акыретте боло турган 3 азабы Аллах аны ачуулуу акыбалда тозот. Кудай сактасын. Баарыбыз айтабыз, Аллах разы болсун. Аллах шерменде кылбасын. Аллахым субхан разы болсо экен, кыяматта жакшы жүз менен караса экен. Бирок зынакорлорду Аллах жакшы көз менен карабайт экен. Экинчиси катуу эсеп кылынат. Ар бир нерсесине эсеп кылуу деген нерсе өтө оор. Эмне үчүн? Анткени кыямат. Болду, кайра барып сооп жасай албайсың. Бул дүйнө убактылуу, ушу сооп жасай турган дүйнө бул. Мындай бул дүйнө, богу жашап атканыбыз, бул ахиреттин базары. Бул дүйнө ахиреттин базары. Кандай соода кылган болсоң, үйүңө барганда ошол нерсени, ошонун акысын аласың. Ошол себептен көп адамдар бул дүйнөнү курсак тойгузуу, нафсини ордуна коюу, жанагындай бир жыргалчылык менен өткөзүп алууну адат кылбаш керек. Бул квартирант өзүнө керек турган нерсени алып кетиш керек. Квартирантсың анткенчи. До конца алып кетиш мүмкүн эмес. Убактылуу жашайсың ошол жерде. Үчүнчүсү ал адамды Аллах Таала тозок киргизет. Жөнөкөй эмес экен. Ал тозокту Аллах Таала чоң тозок деп атаган дейт экен. Айтайын деген нерсем мындай. Тозок. Тозоктун ичинде бир чоң бир тандыр болот деп атат. Тандыр эми акылым жетпейт. Бизде акылы жетерлик пайгамбарыбыз айтып атат. Ошол тандырдын ичинде от, тозоктун ичинде 100 эсе катуу болот. Бул тозоктун эгерде бир кичинекей жыртыгы ачылып калган болсо, алоолон күйүп турган 6000 градус болгон күн күйүп чыгат экен да. Күнүнө күн Алладан, я Алла, өзүңдүн тозоңон сактай көр деп 70 жыл Аллахтан сурайт экен. Бир жактан чыгып бир жакка сажда кылат экен. Я Алла, кечир мени деп. Анткени ал да махлук, Алланын буйругун аткарып атат. Мына ушул тозоктун ичинде Алла өз тозоктун ичинде өзүнчө бир тандыр жасап, ошол тандырдын ичинде ушул зына менен алектенгендердин өзүнүн мүчөлөрүнө азап кыты куюлуп турат экен. Ошол себептен тозоктун ичинде тозок деген экен. Анын сасыгы, баягы айтканда, зынаанын сасыктыгы, анын палиттиги эмнекен? Ошо ахиретте тозоктун ичиндегилер ириң менен баягы кечирип койгула, ириң кан, баягы жин деп коебуз, кызда жин деп коебуз, жанагындай бир сасык чыккан нерсенин баары аралашып туруп, бир адамдын денесинен ириң чыгып турган болсо, ошону суу кылып туруп тозоктун ичиндеги эмнекен? Алардын суусундугу болот. Ушунча сасык болгондугунан дейт, алымдар айтат, эгерде бир кичинекей бир ийненин көзүндө бул дүйнө чыгып калса, бул дүйнөдө адамдар сасыгына чыдап өлүп калмак экен. Мына ушул тозок субханалла, Алладан, я Алла,
бул зынакорлорду, буларга болгон азабыңды бизден алыстат дегенде ошол чуңкурду киргизип туруп үстүн жаап коет экен. Ошол себептен Кудайым сактасын туугандар, өзүнүн ыйманыбызды кубатташыбыз керек. Иман бар адам зынага бара турган жолго мүмкүнчүлүк бербейт. Түшүнүп атабызбы? Эгерде сен иманың бар болуп туруп дагы, эгерде ошо зына боло турган нерсеге бараткан болсоңор, легкий поведение боло турган нерселерге бараткан болсоңуз, анда мунун жолу бар. Bundan кутулуунун. Субханалла, биринчи жолу ширеки өзүңдү алек кылганга аракет кыл. Ошондон телефонду карап келип карай турган нерсеге эмес, авалки мындан башка нерсеге. Мечитти көздөй, дагы бир эмени көздөй. Ошондо жакшы чөйрөнү көздөй, 3 күндүк даватты көздөй, 40 күндүк даватты көздөй бас. Өзүңдү мындай жең. Телефонуң субханалла балким ошол жанагындай кереги жок нерсенин баарын отключение кылганга аракет кыла баштап, кереги жок, ошого апара турган. Муну эмне кылса, сүйлөшө турган нерсе катары кылган. Эгерде ошого апара турган бирөө чакырып аткан болсо, чакырса бирөө эгерде, ошол жанагындай зынага чакырса, эмне кылыш керек экен? Ошондон алысыраак боло турган өзүңөрдүн аялыңарга жакындагыла. Экинчиси, эгерде ошону тыйылганда орозо туткула. Анткени орозо момундун бычылуусу. Орозо бул момундун бычылуусу дейт пайгамбарыбыз. Кандай бычылуусу? Өзүңдү ошол арам нерсеге апара турган жолдон тосот келсин. Ачка адам аны карагысы келбейт. Түшүнүп атабызбы? Ачка адам аны карагысы келбейт, субханалла. Качан курсагың ток болсо, мына уйкуңар келип турасаң да кайф, жаңы эле пирожки жегиңиз келбейт. Бирок улуу сөздө кээ бирде адамды ушундай бир эме кылат, бошотуп салат да. Азыр улуу сөз болуп атат. Аракет кылабызбы иншалла? Эмнеге аракет кылмаулар? Кылбагангабы же жакындабаганга? Жакындабаганга. Аллах разы болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, антастагфирука ва атубу илейк. Аллахум райым кыла бер. Омин роббил аламин.